por tan primoroso, por estar siempre aquí, entre todas esas. Достор, аябай жакшы ырды айтып экен. Азыр 21-кылымда ар бир адам эле өзүнүн уюлдук телефону аркылуу өзүнүн талантын жалпы элге көрсөтүп, жылдыз болууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Бардыгыңыздар да ушундай. Бул Мерим аттуу кыз дагы өзүнүн Instagram баракчасында өзүнүн талантын ырдап башкаларга көрсөтөт экен. Мен дагы капысынан Instagramдан көрүп калып, анан ырдаганы мага аябай жакты чынында. Анан Меримге чалып, байланышып, ал менен сүйлөшүп, ал макул болду. Биз азыр анын үйүнө барып, анын жашоосун, кантип видеолор тартат дегеле Меримдин талантын сиздерге дагы да болсо кененирээк ачып бергенге аракет кылабыз. Анан Меримди алып келип, бул жакта профессионал ырчылардан дагы аларга да көрсөтүп, профессионалдуу каверлерди жаздырып, сиздерге кыскача айтканда Меканын талантын көрсөтүп беребиз достор. Андыктан азыр биз Меримдин үйүнө кеттик. Биз менен бирге болуңуздар алдыңкы мүнөттөргө. Бардыгы кызык болот деген ишеничтебиз. Ана кеттикбиз. Достор, бул видеонун максаты азыр эми көпчүлүк эле блогерлер, журналисттер мындай жылдыз болгон жылдыздарды көбүрөөк тартышат. А мен болсо наоборот ушул эл ичиндеги жанагы таланттууларды сиздердин алдыңыздарга алып чыгып, жылдыз эместерди жылдыз кылайын деген ниетте ушул Меримди тартып атабыз. Буюрса Меримдин ырдаганы силерге да жагат деген ишеничтемин достор. Андыктан ушул кызды жардам кылып, бөлүшүп, сиздер дагы колдон келишинче жылдыз кылып, анын дагы бир максаттары бар, ой тилектери бар, ошонун орундалышына сиздер дагы салымыңыздарды кошсоңуздар болот достор. Көпчүлүгүбүз эле билебиз, ушул биздин шоу бизнесте дагы үнү анча деле эмес, мындай анча деле ырдай албагандар, бирок жылдыз болуп жүргөндөр дагы бар арабызда. Мен ошол нерсеге мындай бир аз нааразымын да. Анан ушундай элдин ичиндеги аябай жакшы ырдаган таланттуулар чыга албай жүргөндөр дагы аябай көп. Мен ошолорго жан тартып, ошолорго мындай колдоо көрсөтүп, ошолорду алып чыкканга аракет кылам. Кудай буйрса, мындан ары дагы ушул элдин ичиндеги чыныгы таланттарды алып чыгып сиздерге көрсөткөнгө аракет кылам. Сиздер дагы жардам кылып, мага ушул видеону таланттууларды башкалар менен бөлүшүп, жылдыз эместерди жылдыз кылганга аракет кылалы тургандар. Анткени биздин мамлекетте мындай фальшивый ырчылар эмес, чыныгы таланттуу ырчылардын көбөйүшүнө бардыгыбыз салым кошолу. Достор, мен өзүм ырчы эмесмин, бирок мындай ырдаганга мен да кызыгам. Анан көп ушул таланттууларды, элдин ичиндеги таланттууларды байкап, карап жүрөм. Меримдин ырдаганы, анын тембри, анын музыканы түшүнгөнү, анын слуху аябай мындай күчтүү экен. Аны ырдап атканда эле билинет, аябай туаса чыныгы таланты бар экен. Анан бүгүн Меримди ошол студияга алып келип, атайы ыр жаздыра турчу студияга алып келип, ал жактан кавер тартып, дагы да болсо талантын кененирээк ачканга аракет кылабыз. Азыр биз үйүнө жакындап калдык. Бир аздан кийин Меримдин үйүнө барып калабыз. Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу. Avalon сайтында баары жөпжөнөкөй. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүп, алгач катталыңыз, андан соң инвестор катары акча салыңыз. 24 саат 7 күндө кылып, жыйынтыгын 1 күндө байкаңыз. Avalon сайты баары жөпжөнөкөй. Almıştırıp gün benim tüm yarattın Allah sayın sana bölüktü kuluz akan kılalı eylap duba o vakıttın barında Subhanallah alam derdini gelsin Subhanallah Tazalıktın egesi
мактоолор сага гана. Дария qualche cosa portan primrosa por este siempre aquí y entre todas esas cosas. Достор, мына ушундай Мека өзүнүн үйүндө телефондорун алып алып, анан ушундай каверлер жаздырып, Инстаграмга жүктөп, жылдыз болоюн деп аткан мезгили. Кандай Мека? Жакшыбы? Баары сонун, чоң рахмат. Меканын үйүндөбүз достор азыр. Мека ушинтип биз келсек дагы кавер кылып аткан экен. Негизи качантан баштап ушул идея каяктан келди сага? Бул идея мага өзү жөндөн жөн келген эмес. Анткени менин эң жакын курбум ушул идеяны мага берген. Эмне деп айтты ал? Ушинтип тартып киргизбейсиңби деппи? Мерим, сен кичинекейиңден бери ырдап келатасың, мектепте дагы ырдайсың, баары тааныйт, бирок бул жеткиликсиз. Сен азыр Instagram соц тармагына аккаунтуңду ачып, өзүңдүн өнөрүңдү элге көрсөтүп кавер тартпайсыңбы деди. Мен ойлонуп көрдүм, анан ошентип тартып баштадым. 31 январдан 2019 жылы биринчи каверим чыккан. 2019 жылы, анда жаттап калыптыр достор. Меканы мен ошол Инстаграмдан көрүп калып, азыркы Disfruto деп ырдаган ыры ал мезгилде аябай популярдуу болуп аткан болчу, баардык ырдабы? Ооба, мен бул ырды негизи биринчи Толгонай Арзыкееванын ырдаганынан көрүп, анан өзүмө да сынап көрүүнү чечтим, испан тилин. Буга чейин жөн гана кыргызча, орусча, англисче эле ырдачумун. Анан испан тилин өзүмө сынап көрөйүн деп. Кантип жаттап алдың? Канча убакытта жаттадың бул? Бул ырды бир жуманын ичинде жаттадым, күнү түнү ырдай берип. Бирок күнү түнү ырдай берсең, мээңе өзү эле кирип калат экен. Дария qualche cosa депчи. Башында негизи кыйын болот экен, анткени тилиң келбей, бирок кийин тилиңди машыктырсаң, баары болду. Үйрөнүп кетесиң, Меканын ошол Disfruto деген ырын Инстаграмдан көрүп калып, анан мен дагы ошол жактан бөлүшкөн болчумун. Мен бөлүшкөндөн кийин көптөгөн ырчылар дагы, көптөгөн блогерлер бөлүштү. Анан ошол жакта мен Меканын ырдаганын көрүп алып, кичинекей эле кыз кантип ушундай ырдайт деп аябай таң калдым эле. Канчадасың сен? Мен 17 жаштамын. 17 жашта, Достор, Мека өзүндө аябай кичинекей көрүнгөнү мен 5 класста окуса керек бул кызды деп ойлочумун. Көрсө чоң эле чоңоюп калыптыр уже. 17 жашта экен, азыр 10 класста окуйт, Буга чейин мектепте да ырдап жүрөсүңбү? Бул жакта сыйлыктар эмне сыйлыктар? Ал эми бул сыйлыктарга келсек, мында мен 2015 жылы Роза Шакированын эл ырчысын эл тандайт деген кастингине катышып, сертификат. Канчанчы жылы бул? 2015 жылы. Мынакей достор, Мека ушул жанагы иш-чараларга дагы активдүү катышып, ушундай сертификаттарды утуп алат экен. Эл ырчысын эл тандайт деген, Ал эми бул дипломум болсо 2013 жылы Сарызөн чолпондорунан алынган сыйлык. Сарызөн чолпондору деген сыйлыкты утуп алган экен, баракелде. Так, бул жакта дагы көптөгөн ушундай мактоо баракчалары, сыйлыктары бар экен. Булчу бул эмне болгон? Бул деген өзүңүздөр билгендей эле 2020 жылдын башында, мындайча айтканда март айында Бала чак фестивалында алынган сыйлыктар биринчи орун деп. Биринчи орун достор, мынакей. Бала чак деген сыйлыкта биринчи орунду утуп алган экен. Бул жакта диплому да бар экен. Ушул дипломду монуку, Ушунуку. Бул эл аралык конкурс экен, бул фестивалга биринчи орунду утуп алган экен. Азаматсың. Үйдө ким ырдайт сенден башка? Мамаң жакшы ырдайбы же атаң жакшы ырдайбы? Мен чынын айтсам, тубаса таланттымын. Кичинекей кезинен эле ырдачумун да. Сен эч бир мындай музыкалык билим алган жоксуң? Музыкалык билим алган эмесмин. Мектепке барарым менен эле мугалим эжейим пианино менен ыр ойноп берип, мен ошентип минусовкалар менен ырдаган үйрөнгөм. Буга чейин жөн эле фонограмма менен артынан кайталап эле ырдачумун. Музыкант эжейимдин аркасынан ошентип минус менен ырдаганды. Мектептен эле ошо музыка сабагынан эле ушунча үйрөнгөн турбайсыңбы? Музыка сабагынан мага ырларды берчү, ушуну жаттап деп. Эртеси күнү жаттап келсем таң калчумун, бир күндө кантип жаттадың депчи. Кыргызча ырларды ошентип эле бир күндө жаттап койсуң, анткени кантсе да өзүң тилиң да. Ооба. Кимдердин ырларын көбүрөөк угуп, ошонун кимдин ырларын көбүрөөк ырдайсың? Мен негизи бир эле тилде эмес, ар кандай тилдеги ырларды угам.
мисалга алсак Самара Каримованын, Мирбек Атабековдун, Айдана Дека, Анжелика, анан Айгерим Расул кызынын ырларын баарын угам. Катталуучулар сага эмне деп айтышат? Комментарий кандай жазышат? Кээ бирлери айтышат 14 жаштагыдай көрүнөсүң, көрсө 17 экенсиң дейт. Айрымдар болсо айтат талантың ташкындай берсин, дайыма ушинтип алдыга умтулуп жүрө бер, биз сени колдойбуз, ырыңды репост кылып беребиз деп баары ошол катталуучулардын дагы жардамы чоң да бул жердечи. Азыр канча катталуучуң бар азыр? Азыр болсо 3227 катталуучум бар. 3227 катталуучусу бар экен. Достор, бул жака Меканын аккаунтун белгилеп коебуз. Меканын башка дагы ырларын уккусу келгендер ушул жака аккаунтуна катталсаңыздар болот. Инстаграмдан көрүп турсаңыздар болот. Ал эми биз Мекага болсо бүгүн сюрприз кылып, студияга алып барып, анан Мекага мындай профессионалдуу кавер жаздырып беребиз. Буюрса азыр бир аздан кийин ошол жака барабыз. Мека, сен өзүң мындай эмнени кыялданасың келечекте? Келечекте мен бала кезимде Ким болгуң келет? кыргызымдын желегин желбиреткен ырчылардан болгум келет. Ушул жол менен кетким келет мындан ары. Анткени музыка бул менин жашоом. Өмүр бою ушул музыканы менен жашагым келет. Анан дагы мен деген башка ырчылар сыяктуу эле чет өлкөлөргө чыгып, кыргыздын желегин желбиретип Конкурстарга катышкым келет. Азыр биз Меканын үйүндөбүз, андыктан азыр апасы менен таанышабыз, жана бир туугандар менен таанышабыз. Андан кийин Меканы менен чогуу ошол студияга барып, Мыктыбек Нурланбеков деген дос баламдын студиясынан кавер жаздырабыз, Me complace amarte, disfruto acariciarte, ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primrosa, por estar siempre aquí. Достор, менин жанымда Меримдин апасы. Эжеке, атыңыз ким? Менин атым Зумрат. Зумрат эжеке. Мен апасымын. Каяктан болсуздар сиздер? Биз Ош областы Чоң Алай районунан Кашка Суу деген айылдан болобуз. Канча Меримдин бир туугандары канча? 5 бир тууган, 4 кыз, 1 уул. 4 кыз, 1 уул, Мека канчанчысы? Мека биринчи кызым бул. Эң чоң, эң улуу кызыңыз, Балдарыңыздын арасынан эң жакшырдаган Мека элеби же баардыгы да башкалар да ушундай ырдайбы? Ырдайт, бирок мындай эмес, бул эң жакшырдаган ушул. Бул ушу туулгандан бери ырдап келе жатат го дейм. Окугандан бери. Сиз өзүңүз ырдайсызбы? Ооба, башта ырдачумун. Сизден өткөн турбайбы анда, Азыр биз Мекага кавер жаздыралы деп атабыз. Если биздин көрүүчүлөр аябай колдоп, ушул видеону бөлүшүп, башкалар менен дагы Меримдин талантына башкаларды дагы мындай суктандыра турган болсо, анда Мерим жылдыз болот бүгүндөн кийин. Рахмат силерге чоң. Иштериңерге ийгилик, ушундай. Мектепте кандай окуйсуң, Мерим? Мектепте негизи чын айсам орто окуйм. Кайсы сабак жакшы көрөсүң? Мага негизи Музыка. гуманитардуу сабактар жагат. Азыр чоң класс болгонубузга байланыштуу музыка сабагын алып салышкан. Негизи музыка сабагында аябай басым жасап окучумун. Ошондон азыр кыргыз адабият, орус адабияттарына көп басым жасайм. Жакшы. Меканын бою кичинекей болуп калганын себеби барбы? Себеби билбейм, биз баардыгыбыз эле жакшы элебиз. Ушул Мекадан кичинекейлердин бойлору чоң узун экен. алар нормальный, ушул кыз эле ушундай кичинерээк болуп жатат. Больница дегенге алып Көрсөттүк, баардыгы организм бар жогу жакшы. Анан боло берет деди го, ошо немеден кийин 17-18ден өсүп кетет. Эч кандай коркунуч жок. Көрсөт баардык специалисттен өттүм, баардыгы нормальный дейт. Меканын бою кичинекей болгону менен, бирок таланты аябай чоң экен, Таланты бар, ошол бою кичинекей бирок. Буюрса достор, алдыдагы мүнөттөрдө биз менен бирге болуп тургула. Азыр биз студияга барабыз. Ыр жаздырсак да, сагачы эмне жөнүндө ырдагың келет? Эң биринчи эмне жөнүндө ырдагым келсе, бул Аллах. Оң жакка, ой, сол жакка.
Алла жөнүндө ырдагым келет, анткени баарыбызга белгилүү болгондой эле Аллага чексиз мактоолор болсун деп Аллах жөнүндө ырдагым келет, анткени Аллах Таала мени жаратты, жөн жаратпастан ушул талантты мага берди. Ошол себептен эң биринчи Алла Таала жөнүндө ырдагым келет. Достор, биз Мыктыбек Нурланбековдун студиясына келдик буюрса. МКнын студиясында коноктобуз бүгүн. Мекага ошол жактан профессионалдуу бир кавер жаздыралы деп келип калдык. МК, сага чоң рахмат биринчиден макул болгонуңа. Анан ушинтип сен дагы ырчы болгусу келген адамдарга жардам берип атканыңа чоң рахмат. Меканын ырдаганын бир сыйра көрүп чыктык. Кандай экен? Ырдаса болобу? Мындай профессионалдуу ырчынын көз карашында. Ассаламу алейкум, жалпы азиреттин көрүүчүлөрү. Кутмандуу кечиңиздер менен, күнүңүздөр менен. Айтор, мээримдин ырдаганын уктук, аябай сонун, аябай жакшы, мага абдан жакты. Эң негизгиси мээримдин ырдаганында эч кандай бир жасалмалуулук жок экен да. Баягы таптаза, үнү дагы таза, жүрөгү дагы таза. Ошол нерсе ырдаганында көрүнүп турат, ырында жаңырып турат. Сиздер дагы угуп өзүңүздөр күбө болсоңуздар болот. Ал эми мээримдин мен ойлойм келечеги абдан кең. Ошондуктан талыкпай эмгектениш керек, ырларды жаздырыш керек, жакшы маанилүү, мазмундуу ырларды ырдаш керек. Анда кавер жаздыралы анда, келиңиздер. Анда достор, азыр биз мээримге мынакей бул жакта мээрим микрофондун алдына отурду уже. Азыр каверди жаздырып баштайбыз. Так, 1, 2, 3 кеттик. I found a love for me, darling, just dive in, follow my lead, to care more than just my secrets, Хорошо. to care love, to care children, or for all. We are still kids when we saw in love, falling against all. Биз азыр Меканын жаңы эле каверин жаздырып бүттүк. Кандай экен Мека? Башка ырчылар дагы, жылдыздар дагы ушундай эле студиядан келип, ушул жерден эле ушул микрофонго ырдашып, анан элдерге ал ырлар жагып жылдыз болуп атышат. Ошол жылдыздар деле ушул жерден келип ыр жаздырышат. Сенде кандай мындай сезимдер болуп атат? Наушникке, микрофонго ыр жаздырган кандай экен? Башында бир аз толкундануулар болот экен, бирок кийин ырдап атканда көзүңдү жумуп ырдасаң, өзүңдү сахнада сезет экенсиң да, алдыңда элдер турат сени карап, угуп ырыңды. Ушундай сезимдер болду да мендечи. Ушинтип ыр жаздырып жатканда. Анан мага аябай жакты. Ушундай сонун экен. Мыктыбек байке менен иштешкен кандай экен? Мага да аябай жакты. Мыктыбек байке аябай позитивдүү жана мотивация берет экен. Көп эле мотивация алдым. Мыктыбек байке айткандай көп тилдеги ырларга дагы көбүрөөк басым жасап, дагы жакшы ырларды ырдаганга дагы аракеттер башталды. Рахмат. Достор, азыр биз Меканын ырын жаздырып бүттүк. Эми достор, алдыда мына ошол Меканын жаңы каверин сиздерге тартуулайбыз. I found a love for me, darling, just dive in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you all this someone waiting for me. We were just kids when we fell.
was dreams